Саламатсыздарбы, урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр. Кайрадан мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Биздин учурдагы темабыз орус тилиндеги приставкалар. Приставкалар көбүнчө этиштин же зататоштордун алдына коюлат. Биз сиздер менен азыр со приставкасын карап көрөбүз. Со приставкасы кыргыз тилиндеги кош мамиленин аш мүчөсүн билдирет. Мисал үчүн аш мүчөсүн кызматташ, кесиптеш деген сөздөрдөгү аш мүчөсү. Содружество эки тараптуу мамилени билдирет. Содружество, дружество десеңиз достук, содружество эки тараптуу достук. Современный десек, современный замандаш. Замандаш заманга дал келген, заман менен чогуу бара жаткан деген сөз. Соперничать атандашуу, со мүчөсү бул жерде соперничать эки тараптуу мамилени билдирип жатат. Эки тараптуу мамилени. Современник замандаш. Замандаш, современник. Со наследник. Наследник десек жөн эле мураскор, ал эми сонаследник, сонаследник деп айта турган болсок, сонаследник. Анда бул чогуу мурас алуучу дегенди билдирет. Демек, кыргыз тилиндеги кош мамилени билдирет. Эки адам чогуу же болбосо аш мүчөсүн билдирет. Сотрудник кызматташ. Дал ушул со приставкасы кыргыз тилиндеги аш мүчөсүн берип атат. Кыргыз тилиндеги аш мүчөсүн сотрудник деген. Соотношение. Отношение десек жөн эле мамиле, со мүчөсүн кое турган болсок, анда бул эмне болот? Эки тараптуу мамиле деген сөздү билдирет. Автор, жөн эле бир автор, соавтор дей турган болсок, анда авторлош. Авторлош деген сөз билдирет. Действовать, аракет кылуу, кыймыл кылуу, содействовать, чогуу аракеттешүү, мындайча айтканда. Сотрудничать, кызматташуу, аш кыргыз тилиндеги аш мүчөсүн со мүчөсүн билдирет. Ал эми мен сиздерге азыр озеки бир нече сөздөрдү айтам. Сиздер карап көрүңүздөр. Соучастник, собеседование, согласиться, соучастник чогуу катышуучу, собеседование, маектешүү, согласиться, макулдашуу, советоваться, кеңешүү, сочувствие, чувствие десеңиз сезим, сочувствие десеңиз чогуу сезүү. Сочувствую десеңиз, анда мен сенин дартыңды мен дагы сеземин, чогуу сеземин деген сөз. Сосед деген бул жерде дагы со приставкасы бар. Мындайча айтканда көлөкөлөш деген маанини билдирет. Көлөкөлөш. Кошна. Сострадать. Страдать жөн эле кыйналуу, сострадать чогуу кыйналуу, анын ичиндеги сезимин чогуу сезүү, кыйынчылыгын сезүү. Сопротивление. Сопротивление бул жерде дагы со приставкасы бар, жакшылап көңүл буруңуздар. Сопротивление каршылашуу, эки тараптуу болгон мамиле. Ал эми соглашение макулдаштык, соглашение. Сожительство. Жительство десеңиз жөн эле жашоо. Ал эми сожительство деп айта турган болсок, чогуу жашоо. Союзник, союздаш. Созвучный, үндөш. Созвучный. Звучный десеңиз үндүү, созвучный деп айта турган болсок, анда үндөш болуп аш мүчөсүн берет. Сиздер менен мен Аладдин Исламидинов болдум. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калыңыздар.